Бул аптанын башында эле 10 жылдан бери ишке ашпай келе жаткан коопсуз шаар долбоору иштеп баштады. Эреже бузууларды тартып алууга арналган камералар Бишкектин 10 кесилишине коюлган. Соц тармактарда абдан чоң бири-бирине мындай видео тартууларды жиберип атышат, бири-бирин куттукташып. Мына жолубузда тартип болуп калды. Жанагыдай микроавтобустардын баары тең бир линияга тизилип атат, тартипти сактап атат деп. Бул абдан кубанычтуу. Себеби дегенде биз мамлекетти тартип жол менен өнүктүргөн, бизге жеңил да болот, баарыбызга түшүнүктүү да болот деп ойлойм. Ошон үчүн биздин жарандарыбыз тартипке абдан мындай муктаж болуп десем, сагынып калганын көргөзүп турат да. Биринчи күндөн тартып эле эреже бузуулардын саны арбын болуп, атүгүл айдоочулар айыптан качуу максатында номерлерин жашыруу аракеттерин да кылышты. Коомдук каналдын жетекчилиги алмашат. Бирок азыркы директордун кете турган ою жок. Анткени Карыпбековдун командасы мурдакы ажолорду сактаган ыкмасын колдонуп, кол чогултту. Кетем деген Карыпбеков кайрадан документтерин тапшырды. Карыпбековдон тышкары КТРКнын башкы директорлук ордуна дагы 5 талапкер арызын берген. Жакында эле КТРКнын кызматкерлерине айлык берилбей жаткандыгы айтылган. КТРК эле эмес, мугалимдер, врачтар жана жогорку окуу жайларынын окутуучулары маянасын, пенсиясын жана жөлөк пулдарын өз убагында албай жаткандыгы айтылды. 2019-жылында казналык финансы министрлигинин жана казналык системасында кичине жаңыртуу, кичине мындай өзгөртүүлөр киргизилип атканда, анан кичине кармалышы мүмкүн да. Себеби кичине жаңылыктар болуп калды. Жана электронный цифровой подпись деген кирилди. Жанагы азыркы жанагы бир жылдык сметалардын киргизмейинче чыгашаны да чыгара албашат. Дыйкандар картошкасын сата албай дагы деле убара. Бир далай сын пикирди уккан айыл чарба министри Нурбек Мурашев Өзбекстанга былтыркы картошканы сата албай айласы кетти. Биздин министрибиз Нурбек Мурпалжанович Мурашев ушул күндөрү Өзбекстан Республикасына барып, тиешелүү мамлекеттик органдар менен ушул картошканы импорт кыла турган мамлекеттик органдар менен тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ошонун негизинде азыркы мезгилде ушул Өзбекстанга картошканы экспорттоо боюнча мурункуга караганда иштер активдешет. Ушул эле аптада өкмөт отставкага кетиши керек дегендер да чыкты. Анда өкмөт бир күн калбай отставкага кетиш керек.